Саламатсыздарбы, биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биздин каналдан такталган маалыматтарды көрө аласыз. Кийинки жылы ушул бүтүш керек айтып коём. Агалбы? 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан көчүп түшүп калбасын. Күндө ошол жерде сапасыз жол курулуп атканын айтып атат. Агайлар, эжекелер, жакшылап иштеңиздер. Кыргыз мамлекетибиздин бар жолдорун мындан ары сапатын, курулушун системно текшерип турабыз. Камчыбек Ташиев убагында атайын кызматты жетектөө менен катар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматын аркалап турган мезгилде өлкөдөгү курулуш тармагына өзгөчө көңүл бурган. Анын жетекчилиги астында мектептердин, бала бакчалардын, мамлекеттик мекемелердин жана башка социалдык объектилердин курулушу ыкчамдатылып, сапат талаптары күчөтүлгөн. Ал курулуш иштери белгиленген мөөнөттө жана жогорку сапатта бүткөрүлүшү үчүн катуу көзөмөл жүргүзүп турган. Ар бир долбоордун аткарылышы, каржылоонун туура пайдаланылышы, техникалык талаптардын сакталуусу дыкат текшерилип, жооптуу жетекчилерге так тапшырмалар берилген. Жакшылап бүтүргүлө. Стройканы, мынау курулуштун эмесинин сапатына карагыла. Бул курулуштар айтып атпайм жана жүздөгөн жылдарга калыш керек. Бул 5-10 жылдык курулуш эмес. Бул Камчыбек Кыдыршаевдин ушул баягы өкмөттүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп турганда, жолго болобу, курулуштарга болобу, бардык аймактардагы ошол баягы инфраструктураны жакшыртуу максатындагы иш-чаралардын баарын баягы талапка ылайыктуу мыйзам чегинде аткарып, көптөгөн жетекчилердин шалаакылыктарынан токтоп калган ишканаларды, жолдордун начар бүтүлүп калган, сапатын начар болгон, асфальтталган жолдордун канчалаган объектилердин баарын баягы оңдоп түзөп, жолго салып, элдин жашоо турмушун жакшыртууга, социалдык маселесин жакшыртууга кошкон салым деп билебиз да биз. Эгерде мындай алып караганда, Камчыбек Кыдыршаевдин акыркы 5 жылдагы жүргүзгөн иштеринин дээрлик бардыгын баягы нар көтөргүс деп коет Кыргызда. Нар көтөргүс иш кылды деп ачык эле айтсак, эч ким жаңылбайт. Буга улай эле министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары Камчыбек Ташиев саламаттык сактоо тармагына да өзгөчө көңүл бурган. Анын демилгеси жана көзөмөлү менен бир катар жаңы Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Улумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ооруканалардын курулушу башталып, аймактардагы эскилиги жеткен медициналык мекемелерди капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында олуттуу иштер аткарылган. Строительство кийинки жылы ушул бүтүш керек айтып коём. Агалбы? Аны мени безилдетип бербегиле, сөктүрө бербегиле. Мына строительдер аз. Могул жерде канча бир 50 адам турат. Бул жерде бүгүнкү күндө бир 200-300 адам иштешкен. Жалал Абад областык оорукананын өзүнүн базасында бул кишинин жеке тапшырмасы менен 4 жаңы имарат курулду. Бул Жалал Абад областык оорукананын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана ооруларга иштеген мед кызматкерлерге жакшы шарт болуш үчүн бул кишинин жеке көзөмөлүндө 4 жаңы имарат курулду. Акыркы имараты мына 7 кабаттуу, бул Кыргызстанда биринчи жолу курулуп аткан хирургиялык профилдеги чоң имарат курулууда. Райондогу шаарлардагы ооруканалардын материалдык техникалык базасын оңдоого да аябай чоң жардам көрсөттү. Ооруканалардын материалдык техникасынын базасын оңдоого аябай чоң иш жүрүп атат. Бул мунун бардыгы Камчыбек Кыдыршаевдин саламаттык сактоого болгон көңүл буруусу. Врачтар, мугалимдер сөзсүз түрдө үй менен камсыз болуш керек. Камчыбек Ташиев жарандардын коопсуз жана жайлуу шартта жашоосун камсыз кылуу багытында мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунда тыкыр көзөмөлдөп турду.
Ал курулуш аянчаларына баймубай барып, иштин жүрүшү, сапаты жана мөөнөтү боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп, жооптуу кызматкерлерге конкреттүү тапшырмаларды берген. Өзүбүздүкүн алгыла, бир аз чыдамкай жок болсо дагы, зато өзүбүздүкү болот. Бир аз көбүрөөк акча төлөйсүңөр, зато өзүбүздүкү болот. Ипотека маселеси боюнча жанагы мугалимдерге, медиктерге, деги эле Кыргызстандын жарандарына үй куруп берүү, ипотека аркылуу үй менен камсыздоо маселесин дагы башында турду. Үйлөрдүн сапаты, үйлөрдүн жакшы тез аткарылышы багытында. Бул өзү айтса өтө көп сөз. Камчыбек Ташиев Кыргызстандын өнүгүү жолуна түшүүсүнө олуттуу салым кошкон мамлекеттик ишмерлердин бири катары бааланып келет. Анын ишмердүүлүгү учурунда жүргүзүлгөн саясат туруктуулукту бекемдөөгө, мамлекеттик тартипти күчөтүүгө жана социалдык экономикалык багыттагы реформаларды илгерилетүүгө багытталган. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиевдин ишмердүүлүгү коңшу мамлекеттерде, айрыкча Орто Азия аймагында да кызыгуу жаратып, анын ар бир кадамына көңүл бурулуп турду. Камчыбек Ташиев мырза, Алла разы болсун. Халкы деген адам экенсиң. Бүткүл Кыргызстан сенин жасың узак болсун деп тилөө керек кой. Bunday başlar bizni Қазақстанда качан болар экен деген арман бар да bizde. Mana shunaqa rahbar kerak O'zbekistonga ham, hamma adolatni jamlaydi. Kamchilik Tashiyevni har safar ko'rganimda, kuzatganimda hamma o'qiydi. Biz yutdik. Kırgızstanda Kamchilik Tashiyev adamlarni hurmat qiladi. Al endi bizning boshlar o'zlarining adam ekanligini sezib olmagandan keyin tek qana adamlarni qiynao, adamlarni qonini shu, adamlarni azoblao, boshqa hech narsa yo'q. O'zbekistonga ham Kamchilik Tashiyevga o'xshagan odamlar kelish kerak, nima? Prokuraturaga yoki xavfsizlik idorasiga. Камчыбек Ташиев өлкө аймагында баштап жеке көзөмөлүнө алган курулуш иштерине өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылган. Объектилер пайдаланууга берилгенден кийин да өзү жерине барып, аткарылган иштердин сапатын текшерип, байкалган жетишпестиктерди жоюу боюнча кошумча тапшырмаларды берип турган. Тилекке каршы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынганы айрым жарандар үчүн өкүнүчтүү кабыл алынган. Анткени ал баштаган бир катар ири долбоорлор жана реформалар эл арасында колдоого ээ болуп, алардын улантылышына коомчулук кызыктар болууда. Учурда көпчүлүк тургундар анын баштаган иштеринен толук жыйынтык чыгаруу зарылдыгын белгилешет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бишкекке Казакстандын тышкы иштер министри Эрмек Кошурбаев расмий сапар менен келди. Кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен болгон жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий жана экономикалык мамилелердин учурдагы абалы талкууланды. Министрлер буга чейин мамлекет башчылары тарабынан берилген тапшырмалардын аткарылышын текшерип, быйылкы жылга карата пландалган маанилүү иш сапарлардын графигин такташты. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эки тараптуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча биргелешип иштөөгө жаңы эшик ачылып, жаңы түрткү берилди. Казак-кыргыз бир тууган деген әңгіме бар, бирок анын жалгасуу бар. Пресса мүмкүн жазамы, жазбаймы билбейм. Мен казакмын, басымда түлкү тымак, сен кыргызсың, басыңда кийиз калпак, бирок экөөбүздүн бетибиз жап-жалпак. Дәл солай болуптур. Түсінікті. Жолугушууда чек арада заманбап индустриалдык соода логистикалык комплексин куруу маселеси каралды. Ошондой эле Казакстандын Алматы облусунда биздин дыйкандардын жашылча жемиштерин сактай турган атайын борбор түзүлөт. Бул кыргыз продукциясынын кошуна өлкөдө тоскоолдуксуз сатылышына жол ачат. Мындан сырткары чек арадагы өткөрүү пункттарын жана көпүрөлөрдү заманбап талаптарга ылайык жаңыланары кабарланды. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча өз ара сооданын көлөмү 1 миллиард 800, 2 миллиардтын тегерегине болду. Бул 24 жылга караганда 27,5%га көбөйдү дегенди билдирет. Өткөн жылы Казакстандан келген түз инвестиция дагы 69%га көбөйүп, 82,7 миллион долларды түздү. Мындан тышкары бизде азыр бир канча жакшы проекттер бар. Бүгүн суу маселелери, электр кубат маселелери каралган, және де эмне сауда арасында мунай саласында, мунай нефти продукттарды, мунай анысынан бен Кыргызстанга сауда маселелерин және кеден тарифтарын боюнча аңгимелескенбиз. Onu da жолубузду издейбиз. Бир салада ойлоп отурмуз, бириккен бир комиссияны куруу керек. Комиссия болгондо бул комиссияны
өкмөт башчыларынын орун басарларынын деңгейинде куруу керек деп, себеби бул жерде тек қана сол су мәселесі емес, электрлық қуат мәселесі бір-біріне сәйкес келетін болып тұр. Сондықтан сол сұрақтарды тездетіп шешу керек, қалайды болса. Ошондой эле Ысык көл менен Алматыны байланыштырган альтернативдүү авто жолдун курулушу талкууланды. Бул долбоор ишке ашса, туристтердин агымы көбөйүп, жол убактысы кыскарат. Министрлер айыл чарбасы жана өнөр жай тармагында көңүл буруп, бул багытта аймактар аралык байланышты күчөтүүнү макулдашты. 2025 года объем нашего товарооборота уже почти достиг 2 миллиардов долларов. Это очень 2025 жылдын жыйынтыгы менен биздин соода жүгүртүү алакаларыбыз дээрлик 2 миллиард долларга жетти. Эки өлкөнүн президенттери бизге 2030 жылга чейин 3 миллиард доллардан кем эмес болгон өтө жогорку планды коюп берген. Мына ошондуктан биздин бүгүнкү жолугушууда бул ченемге кантип жетүүнүн жолдору талкууланды. Андан тышкары биздин маданий жактан да кызматташтыгыбыз активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Казакстанда кыргыз кино күндөрү өтүп жатат. Ошондой дүйнөлүк деңгээлде кыргыз мюзикл презентациялары активдүү коюлууда. Биз декабрь айында эле Алматыда койгон болсок, эми март айында биздин филармония кызматкерлери Астанага гастролго чыгышмакчы. Дни кыргызского кино сегодня активно. Расмий сүйлөшүүлөр маданий гуманитардык байланыштарды, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыкты бекемдөө убадасы менен жыйынтыкталды. Соңунда Жээнбек Кулубаев казакстандык кесиптешин жана жалпы кошуна элди быйыл өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына активдүү катышууга чакырды. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Соморалиев, регион, Бишкек.